ар кадам сайын эле милициялардын токтоткону, документтерди текшергени, жада калса биздин мигранттарды кыргыз, өзбек, тажик ушунчалык көп болгон үчүнбү даже жакшы мындай жеңил жумуштарга да албайт болчу да ал учурдачы. Жалаң эле кара жумуштар, уборка, ушу эшикке кар күрөгөн, дворниктер ушундай кара жумуштарды кылышчу да. Баары бир мигрант болгонундан кийин ал жакта биздин кыргыздарды бир экинчи сорттогу адамдай көрүшөт да. Мамилелери дагы башкача болгон. Чындап бир 2 жылга чейин ыйлап жүрдүм да. Аябай кетким келип. Барганда эле бир жерге бир уборкага киргизип коюшкан, аябай ыйлагам. Отуруп алып туалет жуйсуң дегенде ыйлаганымда жай элечи. Ушунчалык ыйлагам. Жаш кыз келиндерге, айымдарга кеңешим бул көп окуса, көп изденсе да. Анын ар бир иштин, ар бир нерсенин кыйынчылыгы болот. Кыйынчылыктан эч качан коркпош керек. Бизде проблема деп, мүнүтүп калсам, чантип калсачы, болбой калсачы деген коркунуч. Ал коркунучтар бизге жакшылык гана алып келет да, ийгилик гана алып келет. Аялдардын ошо үйдөн чыкпайт эле үйгө камалып алганына каршымында ал вообще аял кишини билим төмөндөтөт үйдө турган. Аял киши чыгыш керек, издениш керек, окуш керек. Аял канчалык билимдүү болсо, аял канчалык өссө, балдары ошончолук билимдүү болуп, балдарына жакшы тарбия берет. Аялдардын үйдө отурушуна